Дыйканчылыктын мекени болгон Араван районунда картошка бышып, талада кызуу жыйналып жаткан чагы. Быйыл дыйкандардын сүйүнүчү картошканын баасы жылдагыдан кыйла жогору. Бирок эрте жазда аба ырайына байланыштуу үшүк алып кеткен, түшүм 10-15 күнгө кечиксе, экинчи тарабынан аз болгон. Мисалга, мен турган 40 сотук жерден дыйкандар жылына 10-12 тонна картошка алып жүрүшкөн болчу, быйыл 2 тоннага араң жетет. O narigisi Agata degan sort, Impala, основной ашлар экилadi bizda. Картошканы ортомчулар талаадан эле 45 сомдон дүңүнөн жүктөп борбор калаага алып кетишүүдө. Дыйкандар мынчалык жогору баа болгон эмес эле дешет. Деген менен эрте жаздагы суукта түшүмдүн 50% үшүк алып дыйкандар быйылда чыгымга учурашкан. Базардагы кымбатчылыктан улам эми аравандыктар экинчи түшүмгө күн карама эгүүнү пландап жатышат. Суук ургандан кийин картошка кыйын болуп калат экен. Кайта бу бала сомейт экен, картошка сомейт экен. Түшүмү жогоп болот экен. Былтыр дагы суу уруп койгон, быйыл дагы ушундай болду. Чыгымды каптаган жок. Мурда сууга суу жетпей кыйналчубуз, эми суудан көйгөй жок. Кудай буйруса бирөө болбосо экинчиси. Семичкадан пайда түшөт деген үмүттө турам. Бир энди майлар кымбат болгон үчүн Ал эми Аравандагы сарымсактар Россиянын Самара шаарына экспорттолууда. Жергиликтүү базарга чыгаргандар аз. Анткени алыстан келген кардарлар эгин талаасынан эле сатып алып коюшууда. Дыйкандар сарымсактын түшүмү баасы да эмгекти актай тургандай болуп жатат дешет. Чыгымы көп. Адамдарды күнүнө 600 сомдон жалдап иштетебиз. Азыр муздаткычка салып, жүктөп, чет өлкөгө экспорттоп жатабыз. 20-жылдан баштап жашылчага көңүл бурдук. Жашылчаны эккени, жашылчаны аяндын көбөйткөнү, бадыраң, чеснок, жана бар помидор, башкалар. Андан кийин көчөтөгү боюнча мындай балбан энтети төмөн болгон жерлерге тамчылаа сугаруу ыкмасы менен бак тигүү, ошондой эле. Негизинен азыр күнү тамчылаа сугаруу боюнча 200 гектарга жакын кайрак жерге бак тигилип, тамчылаа сугаруу ыкмасы менен өстүрүп жатат дыйкандар. Быйыл Араванда аба ырайына байланыштуу түшүм 15-20 күнгө кеч калды. Мындан улам картошка эккендер жакшы пайда көрө алышпаган. Эми алар экинчи түшүмдөн үмүт артышууда. Аймактагы айыл чарба департаментинин маалыматында Аравандагы картошка сыртка экспорттолбойт. Жергиликтүү базарды араң камсыздайт. Араван районубуз боюнча 1722 гектар картошка эгилди. Бул бизде негизинен эртеңки картошка эгилет. Азыр күндө эгилген картошкалар бышып, биринчи эрте подпленка эккендер сатууга чыгарышты башталды. Негизинен бүгүнкү күндө 1 килограмм картошканы 45 сомдон чоңуна, анан кийин орточосуна 22 сомдон сатууга киришти. Бүгүнкү күндө сатып алып, клиент алып кетүүдө. Негизинен Бишкек алып кетет азыркы күндө. Бул жер Ош шаарындагы мөмө жемиштердин дөң соода базары. Жыл сайын эрте жаздан базарды Тажикстандан жана Өзбекстандан келген жашылча жемиштер каптачу. Мисалга, азыр базарга пияздар жана дарбыздар Өзбекстандан гана келип жатыптыр. Жергиликтүүлөр толук бышып сатыкка чыга элек. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Баткенде чек арадагы кыймыл толук токтогонун билдирди. Чек арадагы чектөөгө ылайык өткөрмө бекеттеринен адамдар, транспорт каражаттары, жүк өткөрүлбөйт. Баткен облусундагы 4 чек ара бекети, Чоң Алай районундагы 1 чек ара бекети жабылган. Кайсыл продукциянын түрү болбосун, кайсыл товардын түрү болбосун, Тажикстан чоң экономикалык жоготууга учурайт. Себеби транспорт аркылуу өтүүчү продукциянын 90% Кыргызстан аркылуу өтөт. Мына ушуну эске алыш керек да. Ал эми биздин жоготуулар ким жоготушу мүмкүн? Жеке ишкерлер жоготушу мүмкүн, кээ бир чиновниктер жоготушу мүмкүн, жоготууга учурашы мүмкүн. Башка мамлекеттик масштабта биз эч кандай экономикалык жоготууга учурабайбыз. Анткени биздин соода саттык сальдобуз дагы мындай чоң эмес. И Тажикстанда Кыргызстан сыңары эле экономикалык жактан көз каранды мамлекет. Андан кийин ошол импортко багытталган мамлекет, көбүнчө товарлар аларга кирет. Экспорт аларда деле 10-15% гана түшөт, калган 85-90% бул импорт. Азыр коңшу өлкөдөн келчү жемиштердин ордун Аравандан чыккан жемиштер толуктап жатат. Соодагерлер Тажикстандан товар келбей калуусу эч кандай өзгөрүүгө алып келбегенин айтышты. Тажикстандан мен алып келгенге кызыктармын. Эл мени соттоп коет. Жергиликтүү камсыздай алат, товар. Жетишет. Башыгы мен. Киргизген жок. Bugün kelerdi. Tadikse adı kemeyaptı. Naborot жақсы болды өзүзгөчү.
местный дыйкандарга жакшы болду. Өзүгө жакшы болду. Каравандык дыйкандарга жакшы болду. Кара суулук дыйкандарга жакшы болду. Өзүнүн дыйкандарга жакшы болду. Деген менен Тажикстандан жашылча жана мөмө жемиштер контрабанда аркылуу келгендиктен салыштырмалуу арзан болгону эл оозунда айтылып келген. 7 канал эрте жазда дарыланып бышкан жемиштерди текшерүүгө алган рейдинде дагы дал ушул базарда былтыркы жылы Тажикстандан келген жашылчалардын курамында дары менен бышкандыгы байкалган. Негизи нормада канча чыгыш керек метрат? 60 чыгыш керек. Канчадан баштап жегенге болбойт? Предельно 15 неме болсо, мисалы 60 болсо 75ке чейин уруксат берилет да. 70тен жогору боло турган болсо, анда сатууга тыюу салганга аракет кылабыз. Азыр Айдис ошол Тажикстандан келген дарбыздын нитратын өлчөп жатат. Көрсөткүч 91 көрсөтөт атабы ошондо? 91 деген ал мындай караганда бул эжек азыр башка жагынан неме кылып атат. Эгер сойгондо мындан да төмөн чыгат да. Муну бузуп да көрүш керек. Ошондуктан буга деле уруксат берсе болот. Себеп дегенде өткөн жылдары ушул эле мезгилде дарбызды текшергенибизде 150-200ге чейин чыгып аткан. Ош облусундагы дыйкандар түшүмүн басымдуу Россия жана Казакстанга экспорттошот. Акыркы жылдары Кытай ишкерлери мөмө жемиштерди өздөрүнө экспорттой баштаган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.